Бразилия суу ташкындары жана жер көчкүлөрү 8 адамдын өмүрүн алып, 13 адам дайынсыз жоголду. Бразилиянын Рио-де-Жанейро штатында 2 күндөн бери жааган нөшөрлөгөн жамгыр сел жана жер көчкүлөрдү пайда кылды. Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Сиздер видеонун ылдыйындагы колду басып, подписация деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочуну да басып коюңуздар. Дүйнөдөгү кабарлар сиздер менен. Бразилиянын Рио-де-Жанейро штатында нөшөрлөп жааган жамгырдан улам сел жүрүп, жер көчкүлөр жүрүп, кеминде 8 киши, анын ичинде 6 бала каза болуп, 13-ü дайынсыз жоголгондугун бийликтегилер ишемби күнү билдирди. 2 күн бою жааган нөшөрлөгөн жамгыр Түштүк-Чыгыш штатынын Атлантика океанынын жээгинен кеңири бөлүгүн каптады. Бул Бразилиядагы бир катар өлүмгө алып келген бороондордун эң акыркысы. Эксперттер климаттын өзгөрүшүнөн улам күчөп жатканын айтышты. Акыркы суу ташкындары жана жер көчкүлөр Бразилия империясынын 19-кылымдагы жайкы борбору Рио штатында дагы 233 адамдын өмүрүн алган сел жана жер көчкү 233 адамдын өмүрүн алгандан 6 жыл өткөндөн кийин болду. Бул жолу эң катуу жабыркаган аймактарга деңиз жээгиндеги колониялык шаар Параты туристтик шаарчасы кирди. Анын кооз таш көчөлөрү жана түстүү үйлөрү менен белгилүү. Ишемби күнү расмий өкүлдөрдүн айтымында Понта Негра конушундагы жер көчкү бир эне жана анын 2, 5, 8, 10 жана 15 жаштагы 5 баласын өлтүрдү. Алардын айтымында 6-чы бала тирүү куткарылып ооруканага жеткирилген. Шаарда бардыгы болуп 7 үйдү жер көчкү басып, дагы 4 киши жабыркаган. 71 үй бүлө үйлөрүн таштап кетүүгө аргасыз болду деп билдирди расмийлер. Мескита жана Ангра-дус-Рейс шаарларында дагы 2 курмандык наут болду. Дагы 13 адам дайынсыз жоголду деп билдирди. 17,5 миллион калкы бар штаттын өкүлү Марсело Фрейксо. Анграда курман болгон 4 жашар кыз жер көчкүнүн астында калган. Ал эми Рио-де-Жанейро шаарынан 40 километр түндүк батышта жайгашкан Мескита 38 жаштагы эркек киши башка адамга качууга аракет кылып, токко урунуп каза болгон. Суу каптады деп маалымдайт маалымат каражаттары. Жума күнү кечинде бороон чапкындар бир нече шаарларда көчөлөрдү дарыяларга айландырды. Унааларды шыпырып, жер көчкүлөрдү пайда кылды. Жан чачындуу мезгилде өзгөчө дөңсөөлөрдүн жакыр жашаган аймактарында трагедиялар көп катталды. Ангра расмийлери шаарга 48 сааттын ичинде 655 мм 26 дюйм жамгыр жааганын айтышты. Бул муниципалитетте мурда эч качан катталбаган деңгээлде. Федералдык өкмөт жергиликтүү куткаруу иштерине жардам берүү үчүн аскердик учактарды жибергенин жана штатка табигый кырсыктарга жооп берүү боюнча улуттук катчы Александр Лукасты жөнөткөнүн билдирди. Эксперттердин айтымында Бразилияда жан чачуунун нөшөр Ла Нина Тынч океанынын циклдик муздашы жана климаттын өзгөрүшүнүн таасири менен көбөйүп жатат. Ысык атмосфера суу көп болгондуктан глобалдык жылуулук катуу жаандан улам сел каптоо коркунучун жана интенсивдүүлүгүн жогорулатат. Январь айында нөшөрлөгөн жамгырдан улам Бразилиянын түштүк-чыгышында көбүнесе Сан-Паулу штатында сел жана жер көчкүлөрү болуп, кеминде 28 киши каза болгон. Декабрь айында 24 адам каза болгон өлкөнүн түндүк-чыгышындагы Бахия штатында да катуу жамгыр жааган. Ушундай кырсыктардан Аллах Таала баарыбызды сактасын, орозоңуздар кабыл болсун. Жана ошондой эле биздин каналга жазылып, подписация деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочуну да сөзсүз түрдө басып коюңуздар. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар менен таанышып туруңуздар.